Кечээ 15 январ күнү түштөн кийин Борбор калаадагы республикалык инфекциялык ооруканага даамдуу аталышындагы тест татым түйүнүнөн шаурма жеп абалы начарлап, ондон ашуун жаран кайрыла баштаган. Бүгүнкү күнгө карата тамак аштан уулангандардын саны 23 адамга жетти. Анын ичинен 5 балдар болсо, эң кичүүсү 4 жашта. Алардан 18 адам ооруканага жаткырылып, стационардык дарыланууга алынса, 5-өсүнүн абалы канааттандырарлык болгондуктан амбулатордук көзөмөлгө жөнөтүлгөн. Негизинен массовый келе башлаганы саат 7ден кийин кечки саат 7ден кийин келе баштады да. Бир убакта 10дон ашык адам келип кайрылып биздин ооруканага эртең мененки саат 8ге чейин, бүгүнкү эртең мененки саат 8ге чейин 23 адам кайрылды. Алардын ичинен 18 адам биздин ооруканага жаткырылды да. Анткени алардын акыбалдары бир аз оор болгондуктан, 5 тиги өз убагында медициналык жардам көргөзүлүп, аларды үйүнө кетирдик. Анткени аларды бизге жаткырганга көрсөтмөсү жок болгондуктан үйүндө дарыланышат. Көрсөтмөлөрдүн баарын жазып бердик аларга. Жаткан оорулардын бардыгынын анализдери алынды. Себеби дегенде аларды биз такташыбыз керек. Эмнеден уланды, кандай себептен болду, кайсы жагынан уланды. Ошон үчүн алардын бардыгын биз санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборуна анализдерин алып жөнөттүк. Алар ушулар лабораториясынан чыгарышат. Анан эми бүгүнкү күнү эртең менен ушул бизде ооруканада жаткандардын бардыгын мен өзүм көрүп чыктым. Баары менен беседа өткөрдүм. Бүгүн уже акыбалдары бир аз жакшы болуп калыптыр. Мындайча айтканда туруктуу десек болот. Бул бөлмөдөгүлөрдүн 4-өсү тең кечээ түштөн үйгө даамдуу тест татым саткан жайдан шаурманы буйрутма менен алдырып жеген. Көп өтпөй алардын биринин абалы начарлап баштаган. Алгач тез жардам бөлүмүнө чалган. Бирок алар жетишпей жатканын айтып, өздөрүн ооруканага баруусун билдиришкен. Анан такси менен келүүгө мажбур болушкан. Кайрылгандардын баарына керектүү жардамдар көрсөтүлүп, учурда бейтаптардын абалы туруктуу. Шаурма 4 болчук, 4 бала. Күндүзгү саат 1де заказ кылганбыз. Бирде заставка алып келип берген, потом жегенбиз. Башында нормальный болчу, эчтеке болбогондой эле жүргөнбүз. Как она шаурма жегенден потом биз деле сразу шаурмадан деп ойлогон жокпуз. Анан акырынан өзү кыйналып меники башталгандан кийин уже даам ооздуго, уже даам келе баштады. Бир уулуу зат куса баштаганда уже башкача кусумдар чыгып, досторумдун да ошондой чыкты, значит бул шаурма деп ансыз аз келген скорыйга чалсак, бизге окшоп келгендер көп болуп калыптыр. Уже биз келсек уже артынан келип атышыптыр, баары мага окшоп кыйналып. Белгиленгенде эпидемиологиялык иликтөөнүн жүрүшүндө бардык жабыркагандар 15 январда аталган тест татым түйүмүнөн сатып алынган шаурманы колдонгону аныкталган. Бул жайга текшерүү жүргүзүлүп, шаурманын курамындагы азыктар, ашкана шаймандары, ошондой эле даяр тамактын калдыктарынан лабораториялык изилдөөлөр үчүн анализ алынган. Аныкталган мыйзам бузуулар боюнча протокол түзүлүп, тамактануучу жайдын ээсине 41 000 сом айып салынып, убактылуу иши токтотулган. Эртең менен шашылыш билдирүү келген республикалык клиникалык жугуштуу ооруканадан бир киши тамак аштан ууланып ооруканага кайрылгандыктан ал тамак жеген жана шаурманы Сүйөркулова Байтык Батырга кесилишинде даамдуу дегенде тест татым түйүнү бар, ошол жерден жеген экен. Ошондой кабар келгенде биз аны изилдеп иштеп атканбыз. Анан кечинде уже 6дан кийин 3 киши түштү. Ошентип түнү менен уже бүгүнкү күнгө азыркы саатка 24 киши жабыркаган. Ошол тамак аштан ууланып протокол түзүп, айып пул салып, 41 000 сомго, жалпы санында 41 000 сомго айып пул салып, жана иштеген 9 киши экен, 2 менде. Ошонун баарыны жанагы ашпозчу, администрациялар баарыны жанагы бизде внезапно деп коебуз. Жугуштуу оорусу жок дегенге лабораториялык изилдөөгө алганбыз. Ал кишилерди өзүнүн дагы анан тамак аштан жана ингредиент кошулган кошулмалардын баарыны лабораторияга түнү келип тапшырдык. Жанагы бир кишинин үйүндө калган тамак аштан калган экен, остаток. Аны да тапшырдык. Бүгүнкү күндө бардыгы лаборатория изилдеп жатат. Андан сырткары эмгектенгендердин айрымдарынын медициналык тийиштүү китепчелери да жоктугу маалым болгон. Деген менен даамдуу тест татым саткан жайдан мындай массалык уулануунун катталышы алгачкы жолу эмес. Былтыр дагы шаурмадан 24 киши ууланган болчу. Бирок эпидемиологиялык иликтөөлөрдөн кийин айып пул төлөп ишмердүүлүгүн уланталат. Анткени аталган кызмат мыйзамга ылайык мындай жайларга белгиленген айыпты салуу менен гана чектелет. Ал эми текшерүү үчүн алдын ала эскертүү берип, белгиленген аралыкта гана барылышат. Даамдууда былтыр
июнь айында дагы катталып 25 киши ушундай улануу болгон. Анда да убактысында биз жаап, ал объект 10 күндөй жаалып турган. Анан баары жана биз берген эмелерди аткаргандан кийин талаптарды биз кайра лабораториялык изилдөөгө алып, анализдер таза чыккандан кийин ана кылганбыз. Иши уланып кетишкен да. Бирок тилекке каршы булар уже экинчи жолу, эми былтыр болуп калды, эми жылга, бирок бир жыл ичинде мындай караганда 2 жыл болуп атат да. Биздин бир эле эме закон ченемдер бар да, ошол закон ченемдерде бизди кодекс о правонарушение деген бар, жанагы укук бузуулар жөнүндө кодексте бизде айыппул салган гана акылыбыз жапканга. Мисалы үчүн былтыркы сазов чакырыштагы 6-7 чакырыштын депутаттары караган болчу, ушундай массалык түрдө улануу болсо 100 миңге айыппул салса, жаап салса депчи. Бирок ал өткөн, бирок кодекске изменение кирилет. Эгер азыр ошол закон мыйзам күчүндө болсо, биз бул ишкананы жаап салмакпыз биротоло и 100 миң салмакпыз. Азыр биз эски мыйзамдын чегинде буга болгондо 40 миң салдык. Элдер дагы кээ бирөө таң калып атат, эмнеге аз депчи. Бул эми мыйзамдан мен аша чыга албайм. Бирок биротоло жапканга биздин азыр укугубуз жок. Ал эми мекеменин жетекчисине 15 январдан тартып тест татым жайын жабуу боюнча санитардык буйрук чыгарылып, павильон жабылган. Ошондой эле тамактануучу жайдан уулангандардын арыздары алынып, Ички иштер министрлиги тарабынан иликтөө иштери башталганы маалымдалды. Нурзат Көчөмкулова, Кудай кааласа Омуралиев, Регион, Бишкек.